Сатина. Автор Зуура Сооронбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Башкарманын кең кабинети жашыл манаттан жабылган, үстүндө жаркыраган жазуу приборлору, телефондун 3 аппараты турган чоң столдун ары жагында чыкыйып тыкан отурган Сатина бөлмөдө отургандарга суроолуу карайт. Башкарманын кабинетинде жаркыраган сүттөй аппак нурун текши чачып турган лампочкалардан кабинеттин ичине кыпын түшсө көрүнгөндөй. Жаңы короо сарайларды салуу, эскилерди ремонттоо жөнүндө биринчи сөз болду. Ар дайым эле убактылуу бирөөнү жалдап иштетүү кыйын. Өз киши деген өз киши. Бир такшы алып калган. Атайын билими бар адам табыш керек. Өзүбүздө андай адам жокпу? Сатина колундагы карандашты алдына койду. Башкарма мүчөлөрү бирин бири карашты. Тигил окейдин аталашын ысылайык эле. Билими да бар. Бирок ал ичет иттин баласы. Зоотехник күрсүндү. Бербей турган сараң жок, сурагандан бузасың дегендей. Жакшылап сүйлөшүп көрбөйсүзбү? Балким ичкилигин таштатарбыз. Таштабай жерге кирсин. Ал бир келесоо болуп, илим билимин да, адамгерчилигин да бүтүн ичкиликке берип бузулуп бүткөн неме. Илгери Лайли деген кызга ашык болуп, Мажнун деген жигит чыккан экен. Бул ошонун экинчи Мажнуну. Араб тилинде Мажнун жинди деген сөз дейт. Кыз сүйлөп жаткан кишинин оозун таңдана тиктеп калды. Даныкенин ушул жерлик экенин Сатина билүүчү. Бирок андан көңүлү да, жүрөгү да жылыгыс болуп таштай муздаган кыз. Анын кайда, эмне кылып жүргөнүн эч кимден сурагысы да, билгиси да келген жок. Үй бүлөсү менен Фрунзеде болсо керек деп ойлочу. Даныкеден кийин эркек аттуунун баарына ишенбөөчүлүк сезими пайда болуп, өз ар намысы аны кишендеп салгандай, махабат оту экинчи эч кимге жанган эмес. Азыр анын бир кезде Даныкени мөлтүр тунук сүйүүсүнө толгон көөдөнүн башка дүйнө, башка турмуш ээлеп, чарба менен алпурушуп калган кез эле. Мажнун сөз көңүлүнөн кетпей турду. Паузадан кийин башын көтөрдү. Азыркы айткан мас кишиңер кайда? Тоодо, алиги окей деген чабандыкында жүрөт. Анда ошол жигитти мага чакырып бергилечи, сүйлөшүп көрөйүн. Жарайт, Сатина Көкүмбаевна. Эртең эле сүт тарткан балдардан айттырып жиберем. Бригадир ордунан козголо берип стулдун кырына чыканагын койду. Андан эч нерсе чыгара албайсыз го, Сатина Көкүмбаевна. Ал жигитти эче менменсиген жигиттер шефке алып көргөн. Ашып кетсе 1 ай же 1 жума иштеп түкүрүп басып берет. Башкарма мүчөлөрүнүн бири тынчсызданды. Көрөбүз сүйлөшүп. Сатина звоноктун кнопкасын басты. Эшиктен жаш аял баш бакты. Шофёрдү мага чакырып коюңузчу. Арадан көп убакыт өтпөй башкарманы машинасын айдаган шофёр көрүндү. Сен кете бер. Эртең менен уктап калбай саат 4-тө биздин үйгө кел. Экөөбүз 2-бригаданын талаасын кыдырабыз. Сизди жеткирип коеюнбу? Көпкө күтүп каласың. Басып эле кетем. Шофёр чыгып кетти. Кыз оңдонуп олтурду. Аердегилердин баардыгы Сатинаны тиктешет. Анын сөзүн күтүшөт. Дагы эмне деп айтаар экен дегендей көз караштар. Тың экен. Чарбаны былк эттирбей алып кетүүчү түрү бар. Сатина жөнүндө ушинтип ойлоп отурушту. Сатаркул, сен 40 пункттун колуңа ал, алыскы жайыттардан койлорду күргүчтөтүп, ары бери кызыл май кылып айдап жүрбөйлү. Жайлоодогу койлор жайлоодо, бөксөдөгү койлор бөксөдө кыркылмак болбодубу? Кыркмачылардын тизмесин такта. Адегенде ошолордун өздөрү менен сүйлөшүүбүз керек. Кой кыркуучу көчмө агрегаттарды болсо негизинен жабдып бүттүк. Башкарманын заседаниясында мындан башка да көп нерселер каралды. Адамдардын илебинен ысып, үп болуп турган бөлмөдөн абага чыкканда кыздын талыкшып турган денеси сергей түштү. Сатаркул Сатина менен жанаша басты. Сизди узатып коеюн, Сатина Көкүмбаевна. Уруксаат этиңиз. Рахмат, убара болбойлу коюңуз. Эч кандай убарачылыгы жок, узатып коеюн. Кайыр, жакшы калыңыз. Кыз Сатаркулдан бөлүнүп, бир топ жүргөндөн кийин көчөнүн кайчылашынан күн батышты көздөй бурулду. Анын көңүлүнө улам кылттей түшүп жаткан Даныке Сатинанын жүрөгүн сайып алып жатты. Анын туулуп өскөн айылы, мекени деп ойлойт. Өткөн күндөр эсине түшөт. Айтор, кыялы чалдык үйдө.
Артында жетер жетпес келаткан адамдын добушуна назар салбай, жолун ойлуу уланта берди. Кимдир бирөө өзү менен катарлаша түшкөнүн байкап жалт карады. Сатинаш. Кыздын кулагына качандыр бир кезде сиңип калган тааныш үн жаңырып кетти. Ушул жашка чыкканы Даныкеден башка эч бир адам өзүн Сатинаш деп чакырганын уга элек болчу. Жүрөгү алапта оозуна тыгыла түштү. Экөө тең токтоп калышты. Кыз Даныкенин жанында жансыз кансыз немедей таштай катып турганын билген жок. Кечирип кой, Сатинаш. Мен атайын сен менен учурашайын деп келдим. Учурашайын деп шилекейин жутту. Сен кимсиң? Эриндери дирт этти. Тааныбай турасыңбы? Мен Даныке эмесминби? Даныке ийнен кошурду. Ага окшобойсуз го? Ооба, Сатинаш. Даныке сенден кийин өзүнө окшобой калган. Туура айтасың. Кыздын колун кармамакчы болду. Жолун торой басты. Жигиттин оозунан чыккан арактын жыты бур дей түштү. Болуптур. Даныке сизби, башкасызбы, эртең сол кезиңизде сүйлөшөлү. Жолумду торобоңуз караңгыда. Кыз аялдын үнү чыккан жакка карады. Сакинсиңби, балекетиңди алайын? Аман эсен келатасыңбы дейги? Шофёр дүйүндө жүрөт деп айтышты. Кечиккениңден санаам тынбай баспадымбы? Бекер убара болосуз да. Кээде эрте, кээде кеч келген убактар болот. Экинчи минтип жолумду тосуп зарыкпай жүрчү энеке. Бул бала кайсы бала? Ушул жерлигене мени узатып келаткан. О, алдыңа кетейин. Менин Сатинамды сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Ушинтип көз кырыңарды сала жүргүлө. Ой, жарыктык-ай. Жөнү жок эле жерден тааныбаган бирөөлөргө табыштай бергендей башталгыч класста окуп жүргөн кичине кезим беле. Сатина энесин колтуктап алып анан Даныкеге карады. Рахмат, жакшы барыңыз. Эне артын кылчаңдап карап минтти. Ботом, жеткирип келген баланы тааныбаган дейсиң да, үйгө кирип тамак иштесең болмок. Сатина кара күчкө күлүмүш болду. Узатып келгендердин баардыгын үйгө чакыра берсем. Даныке дем албай эне менен кыз кирип кеткен дарбазаны оочо жерден тиктеп жансыз турду. Ал Сатина турган үйдүн жарыгы бүт өчкөндө гана ордунан козголду. Көчөдө аркы терки каалгый басып караңгы түндө как жарган жалгыз Даныке. Бир кезде ортоңку борбордук көчөдөн машинанын үнү угулуп келип, туура көчөдөн жарк деп көздөрү барпырай түшүп, бурулуштан чыга келип түз эле башкарманын үйүн көздөй бурулду. Башына кырдуу ак шляпа, үстүнө плащ кийген Сатина дарбазадан чыгып алдан эмеден жыт алган эликтен бетер Даныке жакты бир чолуй карап алып, машинанын ичине кирди. Түндөгү бойдон көчөгө түнөгөнбү? Же башка кишиби? Жок, ошонун эле өзү, деп ойлоду ичинен. Айтор бүгүн Сатинанын шалпысы бош, көздөрү киртийинки. Анда-санда оозуна колун калкалай коюп, жаагын кере эстеп коет. Жетекчилерди көп тартып желкеси күйгөн Эсенбек кыз башкарманы көзүнүн кыйыгы менен карап коюп өзүнчө ой жооруйт. Эженин уйкусу чала болуп калган экен. А Сатина болсо Даныкенин атын, Даныкенин элесин өзүнөн оолактата убара. Ал түнү бою ошол жөнүндө ойлоп, өткөн күндөрүн эстей берип кирпи кирмебей чакыйып чыккан. Азыр да көзүнө Даныкенин элеси машина менен тең жарышып, жолдун ортосунда бирде күңүрт, бирде даана көрүнө түшүп келатты. Экинчи бригадага барабызбы, Сатина Көкүмбаевна? Ия, экинчиге барабызбы деп жатам. Сатина машинанын терезесинен таңдын аппак атканын көрүп алаксый түштү. Шоодурап баш алууга даяр турган күздүктөр таңкы сыдырымга бой ыргашып, учу кыйрына көз жетпеген деңиздей мелмелдейт. Бир жерге келгенде жолдон чыгып, чыгышты көздөй бир аз жүргөндөн кийин машинаны токтотуп, кабинадан чыкты. Эгинди аралай басып, бир топ жерге чейин барып кайра тартты. Буудай сонун экен го, Сатина Көкүмбаевна. Текши богок байлаган экен. Түбүнө көлөкө түшкөндүктөн турган окшобойбу? Болбосо бул тала тили оозуна батпай чаңкап жаткан экен. Тезирээк сугатты колго албасак, түшүмдөн кемчил болуп калабыз.
Башкарма баягыдай эле кабагы салыңкы калыбында машинага кирди. Жолдо бир топ жерге чейин үнсүз келаткан кыз бир окумда шофёрго мындай деген суроо берди: «Сен Даныке деген жигитти тааныйсыңбы?» Жигит Сатинага жалт карады. «Тааныйм, Сатина Көкүмбаевна. Ал Айылда турабы же Фрунзедеби?» «Кандай деп айтсам сизге?» Жигит ойлоно түштү. Бир аз тынчтыктан кийин үн катты. «Бир сөз менен айтканда, Данике акем Айылда да, шаарда да туруктуу эмес». Сатина шофёрду тиктеп калды. «А үй бүлөсүчү?» Жигит кабагын тырыштырып бир колу менен желкесин кашыды. «Ал киши аял ала элек бойдок жигит, Сатина Көкүмбаевна». Кыз шофёрго селт эте түшүп көздөрүн бардап кадады. «Кантип? Аялы, балдары бар эмес беле?» «Жок, Сатина Көкүмбаевна. Ал киши такыр үйлөнө элек. Балким, сиз башка кимдир бирөөлөр менен бутташтырып жатпаңыз. Же анын сүйлөшүп жүрүп башка бирөөгө турмушка чыгып кеткен кызын айтып жатасызбы? Бирок ал кыз Даныке акеме тийген эмес да». Сатина жигитти дагы эле мостою карап аңкайып дел боло түштү. «Күйөөгө чыгып кеткен кызы дейсиңби? Аны сен кайдан билесиң?» «Билбейм, элдин баары ошентип айтышат. Сиз билесизби, агасы өлгөндөн кийин анын жесирин алып беребиз деп ата энеси аябай кысма калган дешет. Кайнисине турмушка чыгууга аял да көңүлдүү экен. Бирок Данике акем такыр болбой коюптур». Сатина буулду. «Эмне дедиң? Жеңесин албай коюптур дейсиңби?» «Ооба, Сатина Көкүмбаевна, албай коюптур. Ал аял ошондон кийин башка күйөөгө тийип кетиптир». Жигит башын чайкады. «Сүйүү дейбиз. Бирок чын сүйүү деп ушул кишиникин айтыш керек. Мен мындай сүйүүлөр китепте гана болот го деп ойлосом, турмушта да болуучу нерсе тура». Сатина тоюттук кызылча талаасынан кандай чыкканын билбей да калды. Ой санаасы Даныкеде. Өткөн сүйүүсү, өткөн махабаты жылт этип оттуктун алсыз учкунуна окшоп жүрөгүн каптап өттү. Ага өзүндө боор оору сезими пайда боло баштаганын сезди. «О, менин жазыгы жок, алтын Даныкем. Сен менин күнөөмдү, кайрылып кабарыңды албаган көктүгүмдү кечирип кой. Энеңдин сөзүнө ишенбедимби? Өз баласына өз энеси душмандык кылат деп кайдан ойлодум. Көрсө, сени бактысыз кылган энең экөөбүз күнөөлүү турбайбызбы? Кудай атоо, сен ушундай асыл адам экенсиң, Даныке». Сатина улам өткөн күндөргө сүңгүп кирип, кимиси күнөөлүү, кимиси күнөөсүз экендигин таразалап ойлогон сайын Даныкеге жеңилип баратты. Анткени менен туңгуч сүйүүсү, наристе махабаты өчүп кайра жанып, өлүп кайра тирилген сыяктуу көңүлү алагды, көңүлү кымгуут эле. Колхоздун конторасынын алды сүттөй жарык. Үстүнө билинер билинбес майда шахмат изи бар кара күрөң костюм, ак сорочка кийип, кара галстук тагынган салаваттуу жигит обочорок жерде кимдир бирөө менен сүйлөшүп, тамеки тартып турган. Тигил кайсыл жигит? Механизация паркынын башкы инженери Жылкайдыр жанында турган врачты карады. «Даныкени айтасыңбы? Ошол турган Даныкеби? Оңолуп калган го?» Көргөн көзүнө ишенбегендей карап калды. «Ой, аны адам сапатынан чыгарып жүргөн эле ичкилик эмес беле? Болбосо Даныкедей жигит кайда? Мен сүйлөшсөм акыл эси баягы эле ойдон экен. Ай, ичип алып ит болбосо экен. Ишенбейм». Булар ушинтип сүйлөшүп жатканда башкарманын кабинетинен көпөлөктүн канатындай болгон майда жашыл гүлдөрү бар, ак көйнөк кийип, чачын артына бош коюп, түбүнөн бекем байлап алган кыз жүгүрүп чыкты. Бутунда бийик така, ак туфли. «Саламат байке, саламатсыздарбы? Сиздер Данике акемди көргөн жоксуздарбы? Аны эмне кыласың? Раис чакырып жатат. Байкабадык, тоодон келиптирби? Келген, азыр эле ушул жерде турган болчу». Кыз эки жагын айланта карап турду. Даныке жөнүндө сүйлөшүп турган алиги кишилер секретардын сөзүн угуп жакындай басышты. «Тигине Даныке, тиги жерде турбайбы?» «Деди кыз энтиге түшүп. Айгүл менен Даныке катар басып келатышты. Тургандар Даныкенин көрүнүшүнө, анын өзгөрө түшкөн үстү башына суктана карашты. «Баса ушундай эле жигит эле да» дегендей көз караштар.
Сатина баякы мындан 1 жума мурда үйүнө жалгыз кетип баратканда көргөн бойдон Даныкени көрө элек болчу. Орто жолдо Ошко, анан Фрунзеге барып келди. Жигиттин күнөөлүү эмес экенин сезе баштаган кыз сыр билгизбей өзүнчө басмырт, сүйүүдөн мизи кайтып, Даныкеден сынып, биротоло сууп бүткөн жүрөгү кайра баштан Даныке деп сызыла түшүп турган кез. Көптөн бери бөксөөсү толбой кем тартып жүргөн дүйнөсү бирде толуп, бирде бөксөрүп, кыйла кыйма чийме. Ичкилик менен санаадан азап чегип, мурдакыдай болбой калгандай туюлуп турду кызга. Мына, Сатина азыр күтүп отурат. Ооба, Даныке анын туңгуч махабаты. Атай эле бирөө Даныке үчүн алып келгенсип, ушул жерде иштеп калганына, көп чарбадан ушул чарбага туш болгонуна таң калат. Кагазга бирдемелерди башаламан чиймелеген болот. Ойго батат. Бир кезде эшик кыйч этти. Сак отурган кыз башын салмактуу көтөрдү. Көзүнө тыштан кирип келаткан бая күнкү кебетеси кеткен чоочун Даныке эмес, өзүнүн мурунку адашып таппай калган Даныкеси көрүндү. Ооба, анын жашы улгайыңкы тартып, тотулуп калганы менен Даныкенин өзү болчу. Сатинанын өңү кубулуп жигитти жансыз тиктеп турду. Саламатпы, Сатинаш? Кызды көздөй басып келатты жигит. Мен сен үчүн өлдүм эле, бирок сен үчүн кайра тирилип келдим. Сатина ордунан тура берип ага жоодурай карады. Даныкенин көздөй салмактуу басып келип кол узатты. Эмне үчүндүр денеси бошоп ыйлап жиберүүчүдөн ого бетер жашып кетти. Бир демге кол алышкан калыптарында дымый түшүштү. Сатина күлүмүшетти. Анан колун акырын тартып алды. Олтур. Даныке Сатина жылдырган орундукка көчүк басты. Кыз болсо өз ордуна келип отурду. Үй бүлөң кайда? Шаардасыңарбы же бул жердесиңерби? Сени мен Фрунзеде деп ойлоп турмун. Билмексен болуп Анткор сурады. Кайсы үй бүлөнү айтып жатасың? Менде үй бүлө бар беле? Унчукпай калышты. Даныке Сатинаны армандуу көзү менен жал-жал карап коюп муңайым олтурду. Бир топ тынчтыктан кийин сөз улады. Олда Сатинаш-ай, жеңилдик кылып койдуң ошондо. Ортобузда канчалык бузуку болсо да мен менен бир беттешишиң керек эле да. Күйөөгө чыкпаганыңды бая күнү билдим. Менин оюма үйлөнүү кирбеди. Күнөөнүн сенде эмес экенин ошондо эле түшүнгөм. Экөөбүздүн ортобузга чыккан кара тикен башкалар болбодубу? Энем менен атам ушул убакка чейин өкүнүп жүрүшөт эмиш. Бирок кеч ойлонуп, кеч түшүнүп калышпадыбы? Менин күйүтүмдөн картайып, ментинен тайып калышты деп угам. Сен мени үй бүлөм бар деп күнөөлөп жүрсөң, мен сени күйөөгө чыгып кетти деп ата-энең менен катташпайсыңбы? Үйдөн чыккан бойдон бара элекмин. Даныке оор улутунуп, графинде турган суудан куюу ичмек болуп ордунан козголду. Аны дароо түшүнгөн Сатина ордунан тура калып, көк кашка мөлтүр суудан стаканга толтура куюп Даныкеге сунду. Жигит стаканды колуна алды. Бирок манжалары безгек болгон кишиникинен бетер титиреп, калчылдап жатты. Стакандагы суу жигиттин оозуна жеткенче столдун үстүнө төгүлүп чачылып, Даныкенин айласын кетирди. Чала була ичип стаканды столго кое койду. Баятан бери бул жагымсыз көрүнүштөн жүрөгү сыздап, эмне кылаарын билбей дел боло түшкөн Сатинанын өңү куп-куу болуп чыкты. Мен ушинтип калганмын, Сатинаш. Ден соолугуңду калыбына келтирүү үчүн 100 грамм керек болуп турган экен да. Жигит чыбыр-чыптаган маңдай терин кол жоолугу менен сүрттү. Жок, андай мезгил да болгон. Кечээ жакында эле 2 күндөн бери эртең мененки гимнастика ойноп, муздак суу менен сүрүнүп жатам. Анткени сени көрдүм. Өзүңдү кайра таптым. Кайра калыбыма келишим керек да. Жок дегенде күйөөгө тийип кеттим деп жалган катты жазбай койгонуңду эмне? Табат элем го сени. Сатинанын жашы көзүнүн чарасына чогула баштады. Унчукпаган калыбында Даныкенин сөзүн кунт коюу угуп отургандай кебетеси бар. Бир окумдан кийин гана башын өйдө көтөрүп, Даныкени жалдырай тиктеди. Анын көзүнүн чарасына толуп турган жаш кирпигинин ирмеми менен мөлттей түштү. Сумкасынан бет арчысын алып жашын сүрттү. Энең өзү келип, балдарынын бактысы үчүн сени сурап жатса, кантип ишенбей коюуга болот? Каскак болбойн дедим. Көрсө, бет арчысын кайра салып сумкасын ордуна койду.
Качандан бери ичесиң? Эмнени? Аракты. Сенден кийин иче баштадым. Кабагы түйүлдү. Күйүткө күйүп кеткендиктен эмне кыларымды билбей аракка башымды малып жибериптирмин. Эх, Даныке, Даныке, кантип эле күйөөгө кетип калды деп ойлодуң экенсиң. Чын сырымды айтсам, сенин күйүүтүң мага да оңойго турган жок. Адам көтөрөт экен да. Минтип турмушка да чыкпай калдым. Сатина ордунан туруп, терезе парданы оңдоп коюп кайра отурду. Сени көргөндөн бери ичкиликти такыр таштадым. Ичпейм мындан ары. Көрөсүң. Дагы эмне тапшырмаң бар? Колхозго прораб болуп иштөөгө кандайсың? Прораб? Киши жок бекен? Сатина жылмайды. Бөтөлкөнүн ичинде жүрүп, өз айлыңды да билбей калыптырсың го. Иштейсиңби? Иштейм. Сен үчүн иштейм. Ордунан тура калды. Сатина туруп келип Даныкенин жанына токтоду. Иште. Жигит кыздын колун калтыраган манжалары менен кыса кармады. Мени уятка калтырба, деди Сатина. Ишенип кой, Сатинаш. Мага мурун кандай ишенсең азыр да. Коркпо, бардыгы жайында болот. Кол алышты экөө. Ишендим, кете берсең болот. Кыздын көздөрү жоодура ууртунан жылмайды. Бешенеси бактылуу балбылдап турду. Даныке кеткенден кийин Сатина кабинетинен түндүн бир окумунда чыкты. Ошол жерде кылчаңдап кетпей турган Сапаркул Сатинага жете келди. Көпкө иштедиңиз го. Башкарма жигитти карап күлүмсүрөп койду. Кыз башкарманын бүгүн көңүлү жай экенин зоотехник дароо байкады. Жумуш бар беле менде. Узатып коеюн деп Сатина өзүн күтүп ушул тегеректе айланчыктап жүргөн Даныкени көз оту менен издеп жүрөгү төрсүл согот. Башкарма менен Сатаркул жарым көчөдөй узаганда Даныке аларга жете келди. Зоотехник бүгүн Даныкени көрө элек болчу. Бурула карады. Караңгыда тааныбай жатам. Сатаркулдун дел боло түшкөн кебетесине кыз каткырып жиберди. Бул күлкү Сатина менен Даныке сүйлөшүп жүргөндөгү махабаттуу, бактылуу күлкүнүн өзү болчу. Сатаркул кыз башкарманын мындай күлкүсү бар экенин кийин соңкуга эле ичи элжирей түштү. Бирок ойдо жок жерден тигил бейтааныш жигиттин келип, минтип максатына тоскоол болуп жатканына кыжыры келди. Сатаркул, капа болбосоңуз, мени Даныке жеткирип койсун. Даныке? Кайсы Даныке? Бул айылда Даныкелер ошончолук эле көппү? Сатаркул катарына келип токтогон жигитти чолуй бир карап алды. Сен биздин Даныкесиңби? Эми тааныбадымбы? Сиздер таанышсыздар го? Экөөнү алмак термей карады. Ооба, тааныш элек. Да, билген эмес экенмин. Анда кечирип коюңуз, Сатина Көкүмбаевна. Жигит көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей Даныкени тиктей берди. Турган ордунда катты. Сатинанын бул мамилесинен кийин Даныкенин төбөсү көккө жеткендей, Сатаркулдун алдында зоолосу көтөрүлө түштү. Менин жоготкон бактым, деп ойлоду ал көңүлү чалкып. Сатинанын энеси бүгүн да кызынын жолун тосуп жүргөн болчу. Жанына жигит ээрчиткен кыз энесинин алдына утурлай басты. Кудай-ай, үйгө эле отура бербейсиңби караңгыда куурабай? Бүгүн күндөгүдөн көп кечиктиң го, каралдым. Жаныңдагы кайсы бала? Бая күнү мени узатып келген жигит энеке. Тааныштырайынбы сиз менен? Жигитке бурула карады. Даныке, энем менен таанышып койчу, бул менин энем. Жигит тартынчыктай түштү. Канча кылган менен эненин сүрү оңойбу. Болгондо да Сатинанын энеси. Балким кайнене болуп калар. Жүрү кагылайын. Атың Даныке тура. Тамак даяр. Үйгө кирип Сакин менен даам татып чык. Бешенеңди жарыкка киргенде көрбөсөм. Жигит кызды карады. Сатина болсо, кире бер дегендей кароосунан кармап койду.